Салам жалпы көрөрман. Бүгүн биз пицца жасамакчыбыз. Анда эмесе канал менен бирге болобуз. Сонун жумшак, ошондой эле эч кандай консервация жок пиццалар жасамакчыбыз. Толук рецептин айтмакчымын, эч кандай секрети болбойт. Анда эмесе каналдын аягына чейин көрөбүз. Биринчи камырын жууруп алабыз, анткени бул ачытылган камыр. Мен 900 грамм un алдым, достор. Мындай айтканда килограмм ала бересиздер. Анан кемитип эметип кое беребиз. Так, туз. Мындай болжол менен 8-9 же 10 миллиграмм болот да. Миллиграмм дебедим, грамм болот, достор. Көз болжол менен сала бериңиздер. Ошондой эле теңме тең сахар салабыз. Дрожь салабыз. Если убактыңыздар болсо 5-6 грамм эле салып кое берсеңиздер болот. Анан, достор, сметана. Сметанаңыздар жок болсо, ордуна майонез салсаңыздар болот. Бирок сметананы салыңыздар. Сметананы салбасаңыздар, камырыңыздар кичине жумшагыраак, мындай катуураак болуп калат. Сметананы салсаңыздар, аябай мындай жумшак болуп, ийиле турган пиццалар болот. Самсы дейин отурдум, достор, кечирип коюңуздар. Ошондой эле меники 600 миллиграмм суу кетти, мен чейнедим. Көз болжол менен эле куюп жаза берсеңиздер болот. Достор, ушул убакта менин колумда балам бар болчу. Сууну да куйган, немени да кылган, мындай кичине ыңгайсыз болуп аткан да. Ошон үчүн табагың айланып атат, антот деп жаман көрбөңүздөр. Азыр эми нарстем колуман түштү, кичине камырым катуу боло баштаптыр. Ошон үчүн кичине суу куюп, жумшартып туруп, анан кайра un менен ыйлап коем. Сиздер сразу эле жумшак кылып жасай бериңиздер. Достор, мен бул видеодон эч нерсени кезбегенди чечтим. Анткени толук көрүңүздөр. Ошондо, достор, мен бул пиццаны жасаганда, биринчи жасаганда окшошкон эмес, анткени кичине камыры катуураак болуп, мындай көңүлүмө жакпай калган. Экинчи жасаганымда камыры жумшак болуп жакшы болду. Бирок мен эч кандай покупной пиццалар көңүлүмө жага бербейт, бирок өзүм пиццам жакты. Кичине майдан сүйкөп туруп, анан май менен ыйлап коебуз. Ошондо камыр мындай жакшы табактан жакшы чыгат, кайра чыгып атканда. Достор, мага пицца негизи өзүмө көңүлүмө жагат, бирок сатып алгандар жага бербейт. Анткени мындай десем, мындай камыры жумшак жакшы болот. Анткени алардын весь там секрети камырындагы, алар секретин жашырышат да. Мен ушуну ойлоп көп жолу жасап көрүп, анан аягында сметананы кошконду чечтим. Сметананы кошкондо көңүлүмө жакты. Үстүн жаап туруп коюп коебуз. Эми, достор, соусун жасаганды көргөзмөкчүмүн. Майонез менен кетчупты аралаштырып сүйкөп кое бересиздер, бирок ал анча окшошпойт. Мен ушундай соусту жасап келем көптөн бери. Мен азыр томатная паста салып турам. Сиз пастанын ордуна кетчуп салыңыздар, достор. Ошондой эле лимонный уксус, бул особый деле даам бербейт. Ошондой эле лимонный соусту кошпой эле койсоңуздар болот. Мускатный орех, тимьян. Көрүп атасыздар, баарын көз болжол менен салып атам. Ошондой эле базилик. Бул жерден основной ролду базилик ойнойт. Ошон үчүн базиликтен башкасын баарын алмаштырып койсоңуздар болот. Мисалы үчүн, мускатный орех, кориандрдын ордуна жөнүнө мурч салып кое берсеңиздер болот. Ошондой эле бул горчицаны салбай деле койсоңуздар болот. Мен биринчи жолу салдым, ошондой эле салыштырып көрдүм. Горчица бары жок, айырмасы жок экен. Сахар, туз экөө бирдей количествода. Анан, достор, мен за кадрым бир кашык un салдым, ошондой эле бир аз укроп салып туруп 5-6 мүнөт кайнатып койдум. Муздагандан кийин соусу сонун болуп калат. Ошондой эле, бул жерде реклама жок. Бүт баарын үзбөстөн көргөздүм. Ошон үчүн түшүнүп коюңуздар.
Так, сырды циркадан өткөрөбүз. Мен биринчи кичине чоңураактан өткөрүп баштагам, андан кийин көзүмө кичине башкачараак көрүнүп, анан жарымысын майда, жарымысын чоң кылып өткөрдүм. Кичине камерамды кыйшараак коюп алыптырмын, аны түшүнүп коюңуздар. Ушундай найсыр-дайсырдын ушундай пиццага дебедимби, чипсынын ушундай майда кылып кесе турган насадкасы бар. Мен ошол менен ушундай помидор кылып кестим. Анткени кичине калыңыраак кылып кесип койсоңуздар, помидор суусун чыгарып ошентет. Ушундай майда кылып кесип үстүнө коюп койсоңуздар, анда мындай сочный болуп, сонун болот. Пицца такыр кургак болбойт. Ошондой эле бүт немелерди ичке кылып кескенге аракет кылыңыздар. Мисалы мен башында калың кылып кесип жасай берчүмүн. Анда мисалы үчүн сиздер кесип тиштеп атканда неудобный болот, такыр мындай ыңгайсыз болот. Ошон үчүн баарын ичке кылып кескенге аракет кылыңыздар. Достор, менде ушул бир палочка колбасадан 2 пиццага жетти. Ошондой эле колумдагы сырды көрдүңүздөр, ал дагы 2 пиццага жетти. 2 помидор колдондум. Ошондой эле достор, сливочный масло менен жасап, бирин мындай кылып көрдүм. Сливочный масло менен жасаганда түп жагы мындай кичине корочка болуп ошондой болот. Сиздер пиццаны кичине духовкадан алып чыкпай, духовканы өчүрүп кое турсаңыздар, бир 5 мүнөттөй, анда пицца муздап жечпейт. Бирок жанагындай бизге рекламадан көргөзгөн мындай чойлуп, мындай ийилип турган пиццалар болот го. Ошондой пицца болмокчу. Мен бирөөсүн сливочный масло кылдым, экинчисин жөн эле суюк май менен кылып койдум. Ушул камырдан менде почти 3 пицца чыкты. Биринчиси кичине калыңыраак болуп калды. Экинчиси жакшы болду. Кичине камыр артып калды. Ошон үчүн примерно бир пиццага 250-300 грамм камыр кетет экен, ун кетет экен, то есть. Ушундай эле достор, ибелик колдонбостон кол менен жасаңыздар, мындай даамы өзгөчөрөөк болот. Бирок ибелик менен жайган мындай эмерек экен. Ибелик менен жукараак чөт экен. Ибелик жок, кичине калыңыраак болуп калат экен. Мен биринчи пиццам кичине калыңыраак болду, экинчисим жука болду. Кол менен болушунча аракеттенип түздөйбүз дагы. Анан үстүнө соустан салып шүйкөй бермекчүбүз. Бул соус дагы көп негизи. Мен мындай соусту үйгө жасап столго коюп коем. Ушундай кичине коюураак болот. Мына достор, көрүп атасыздар. Бир кашык эле ун салдым. Мындай чөмүч мен атайын ушундай чөмүч алдым. Ушундай чөмүч бардыгы эле үйдө бар. Ушундай чөмүчкө бир эле кашык ун кетет достор, көп салып албаңыздар. Анан жөн эле томатный паста же кетчуп майонез аралаштырып сүйкөп койбой эле коюңуздар. Андайды мен билем, алга караганда бул мондай соус жакшы. Байкасаңыздар, пиццерияда соус жазышат атайын. Мен пиццериянын соусун көргөм, бирок ал соустун эмелерин табыш Кыргызстанда мүмкүн эмес. Ошон үчүн мен бүт баарына замена таптым. Основной базилик бул жерде роль ойнойт. Томаттын ордуна кетчуп колдонуңуздар же болбосо помидордун өзүн эсип колдонуңуздар. Көрүп атасыздар достор, помидор меники кандай ичке болуп түшкөнүн. Ушундай насадка баарында эле бар, найсар жок, бирок ушундай ичке чипсыныкы болот. Ошондой менен кессеңиздер деп сунуштайм. Сырды салып, үстүнө өзүңүздөр каалагандай себиңиздер. Мен кичине башында азыраак алып алыптырмын, анан чуркадан өткөрдүм кичине. Достор, мынакей менин биринчи пиццам. Көрүп атасыздар, кичине калыңыраак болуп турат. Мындай пиццаны баары калың демекчи. Ошон үчүн мен экинчисин жукараак жайып чечкенди чечтим. Бул духовкада бышып аткан кезде. Экинчиси достор албетте жука болду. Ошондой эле меники пиццага атайын доскам жок, ошон үчүн эң кичирээк доскамды алдым. Мынакей достор, мындай ичке болду, жумшак болду. Бул мен азыр духовкадан сразу эле чыгарып тарттым. Анткени түп жагы кичине корочка бар, ошон үчүн мындай өзүнүн формасын кармап турат. Духовканын ичинде 5 мүнөттай кое турсаңыздар, мисалы үчүн бул азыр ысык болуп турган кезде, духовкадан жага чыккан кезде, ошондо мындай болуп ийилчек болуп калат достор. Ушундай мындай ийилип турган пицца мындай баарына кызык десем болот да. Ошон үчүн достор, мындай видеодон эле байкасаңыздар болот, буусу чыгып, мындай пицца ысык экенчи. Достор, көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Каналыма катталыңыздар. Дагы эмне видеолорду көрөт калтырыңыздар.